Салам экендештер, арбаңыздар. Биз силер үчүн атайын сонун долбоор чакырганбыз. Бишкек шаарынан Москва жергенде иштеп жүргөн мекендештерди үйлүү кылалы деп. Курулуш компания менен келишим түзүп, Москва жергесинен кеңсе ачканбыз. Азыр ушул кеңседе отурам. Бирок тилекке каршы биринчи төлөмү жок, 30 майда түгөнгөн. Бирок бүгүн атайын силер үчүн ровно бир жумага, тактап айтканда 6 июнга чейин биринчи төлөмү жок Бишкектен батирлүү болууга жашынакай шарттары түзүп берели деп суранып атабыз. Ровнога бир жумага, андан ары узартпайбыз, андан арды узартуу мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошон үчүн Бишкек шаарынан батирлүү болом деп биринчи төлөмү жок, рассрочка 5 жылга чейин алам десеңиздер, анда шашылыңыздар 6 июнь 2026 чейин. Москва жергесинде кеңсенин адресин жазам, телефондорун жазып коем, достор менен, туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. Эми баасына токтоло кетсек, айына канчадан төлөп каласыңар? Бир бөлмөлүү квартирага айына 70 000 сом. Тактап кетчү нерсе, келишим сом менен түзүлөт. Мурда доллар менен түзүлчү эле, азыр сом менен түзөбүз. 70 000 сом бир бөлмөлүү квартира тыйыны менен. 2 бөлмөлүү квартирага 85 000 сом тыйыны менен төлөйсүңөр айына. 3 бөлмөлүү квартирага 118 000 сом айына төлөйсүңөр. Долларга, анан кийин рубльга каласыңар чагып алыңыздар. Шашылыңыздар, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Бишкек шаардан үйлүү болуу үчүн ровно бир жума убакыт берилди. Андан кийин биринчи төлөмү 15%, 30% менен батир алып калабыз. Сак саламаттуулуңуздар, ден соолуктуулуңуздар, бул видеону достор менен бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компаньон банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 000 сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компаньон банктын приложениясынан тыйынды алыш керек, же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдик утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуңар, утуш менен которуңуздар.